Биздин кеңеш айыл өкмөтүндө жалпысынан 6 кичи футбол аянтчасы бар. Мунул 6-чысы болуп курулуп атат. Могол Коргон айылында. Мына өзүңөр көрүп турасыңар, курулуш толугу менен бүтө элек. Биякты култап коюшуптур, жарандар кирбесин деп. Биздин Могол Коргон айылында жалпысынан 242 кожолук бар. Ошондой эле Орто Сай участкасы жаңы конуш пайда болду. Ошол конуш менен ортосуна ушул спорт аянтчасы курулуп жатат. Кеңеш айыл аймагынын Могол Коргон айылындагы жаңы курулуп жаткан жабык типтеги футболдук аянтча элдин суранычы жана кайрылуусу менен ишке ашууда. Биз атайын бул спортту өнүктүрүү боюнча, футболду өнүктүрүү боюнча атайын президенттин жарлыгы бар. Ошо жарлыгынын негизинде футболду өнүктүрүү максатта ушул кичи футбол аянтчаларын куруп жатабыз. Бүгүнкү күндө бул футбол боюнча райондун лигалары өтүп атат. 35+, 30+, 45+ деген атайын лигалар уюштурулуп, бүгүнкү күндө 3 лига тең ойноп атат бүгүнкү күндө. Курулуш иштери толук бүтө элек. Негизги каржылоо облустук өнүктүрүү фондунан, ага элдин салымы да кошулган. Эл өтө мындай курсанчылыктан эл өзү топтоп койду акчаны. Өздөрү алып келип беришти. Ушундай спорт зал курат экен дегенден эл өзү мынан уюшуп, бийлер ортого түшүп эле топтоп берип койдук. 1,5 миллион. Кыйынчылык болбоду. Бул сындуу жаңыдан курулушу башталган жана бүткөн объектилер Кеңеш айыл аймагындарбын. Мындай курулуштардын көптүгү жана сырттан тартылган инвестициянын көлөмүнүн көптүгүнөн улам айыл өкмөт өткөн жылы Базар Кургон району боюнча жылдын мыкты айыл аймагы катары тандалып алынды. Biz 25-жылы 379 миллион сомдон ашык инвестиция тарттык. Ошол инвестиция андан сырткары бизге бекитилип берилген планды 118% аткардык. Бардык түрү менен, бардык эмес түрлөрү менен пландар баары ашык менен аткарылгандыгын эсебинен, ошондой эле социалдык экономикалык өнүгүү программаларында бир топ мектептер, бала бакчалар салынды. Аны сөзсүз түрдө айтып коюшубуз керек. Мына президентибизге чоң рахмат. Мына азыркы учурда мектептерди, бала бакчаларды азыр жакшы карап атат. Азыр айыл аймактарда социалдык көйгөйлөр четинен чечиле баштады. Балдар бакчасы, мектептер, медициналык мекемелердин оңдолушу, жолдордун курулушу сындуу. Бул элдин инфратүзүмүн жакшыртуу аракетиндеги мамлекеттик саясат катары коомчулукта бааланууда. Гүлжан Амандоева, Чыңгыз Абдыкадыров, Базар Кургон району.